Бишкекте унаалар мелдешинде 6 адам жабыркады. Бул тууралуу ички иштер башкы башкармалыгы билдирет. Ага карата 21-июлда Жеңиш аянтында дрифт боюнча турнир уюштурулган. Катышуучулардын бири унааны башкаруусун жоготуп алып, адамдарды сүзгөн. Натыйжада 6 адам жабыркады, алар ооруканага жеткирилди, териштирүү иштери жүрүүдө. Арак ичирилген 6 жашар бала жан берди. Чүй облусунун Жайыл районунун ооруканасынан билдиришкендей, тестиер комада жатып эсине келбей каза тапты. Алдын ала диагноз боюнча бала аракка ууланып калган. Эске салсак, тестиердин энесинин тааныштары ага мажбурлап арак ичиришкен. Бала жетишпеген үй бүлөдөн экени айтылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, эни жана анын жарандык жолдошу тергөө абагына жеткирилди. Жогорку окуу жайга кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бүгүн 22-июлда жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2-чү турдун жыйынтыгында бош гранттык орундар калгандыктан жана жогорку окуу жайларга тапшыруучулардын арызынан улам Билим берүү жана Илим министрлиги 3-чү турду өткөрүүгө уруксаат берген. Белгилүү болгондой, окуу жайга өтүү үчүн талон салуу 24-июль саат 14:00 аяктайт. 25-июль саат 10 кабыл алынгандардын тизмеси ар бир окуу жайдын алдына илинет. Ошондой эле 27-июлга чейин тапшыруучулардын окуу рокурбасы тастыкталат. Окуучу кыз сынак учурунда төрөп келгенге жетишкен. 18 жаштагы Гвинеянын тургуну Фатумата Курумуконденин сынак учурунда толгоосу башталып калгандыктан ооруканага алып барышкан. 10 мүнөттөн кийин окуучу кыз уул төрөгөн, арадан жарым саат убакыт өткөн соң ал кайра сынакка келип калган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Курумуконде төрөй турган күнүн жолдошунан жана туугандарынан жашырып келген. Анткени сынакка жибербей коет деп коркконун айтат. Мен жогорку окуу жайына тапшыруу сынагын өткөрүп жибербешим керек эле. Бакалаврга 1 жыл бою даярдангам, дейт жаш эне. Гвинеянын сынак өткөрүү борборунун жетекчиси Мохаммед Диаките жергиликтүү маалымат каражаттарына бул окуянын чын экенин тастыктаган. FaceApp уюлдук тиркемеси 10 күндө $1 миллион ашык акча чогултту. Акыркы мезгилде Instagramда өтө популярдуу болуп келген FaceApp уюлдук тиркемеси 10 күндө $1 миллион ашык акча чогултту. Бул тууралуу Forbes маалымдайт. Акыркы 10 күндө колдонуучулар тиркемесине 6,5 миллион жолу смартфондоруна орноткон. Адамдын жүзүн сүрөттө картайтып көрсөтө турган тиркеме акысыз жүктөлөт. Ал App Store жана Google Play интернет дүкөндөрүндө эң популярдуулардын бири.